محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга пайдалуу билим берсин. Кабыл болгон амал, кең ырыскы, бардык оорулардан шыпа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан баарыбызды сактасын. Кудайга шүгүр, мынакей бүгүн 23 Шаабан, бир жумадан кийин буюрса, берекелүү, ыйык, улуу, куттуу Рамазан айдын алдында турабыз. Алла Таалам баарыбызды эсен аман, ыйманда, ынтымакта, ден соолукта жеткире көрсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Алла, мындан мурунку мынакей Раджаб, Шаабан айларында береке берген, жана бизди Рамазан айга жеткире көргөн дейт эле. Канча деген адамдар бар, эртеге Рамазан дегенде дүйнөдөн кете берет. Алла Тааламдын иши бул. Биз билбейбиз. Бизге караңгы. Бирок Алла Тааладан үмүт кылабыз. Алла Таалам биздин тагдырыбызда буйурсун, насип кылсын деп. Да бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган эле: Аллахумма саллимна ли Рамадан ва саллим Рамадан лана ва саллимху лана мутакаббалан. Мындайча айтканда, я Алла, ошо бизди Рамазан айга саламаттыкта жеткиргин. Мейли, Рамазан айга жеттик саламаттыкта. Канчадан баарыбыз эле адамдар эсен аман Аллахым өмүр берген болсо жетип, бирок Рамазан ай насип болбосо да кыйын экен да. Рамазан айдын берекеси, Рамазан айдын өкүмдөрү, пайдалары буйрубаса ал дагы кыйын. Ошон үчүн Алла Тааламдан тоофик да сурашыбыз керек. Бизге саламаттык кылгын, бизди ага саламаттык кылгын деген. Жана бизди, я Алла, ошол жерде амалдарыбызды кабыл кылгын деп. Туугандар, Рамазан айдын касиети өзүнчө. Рамазан айдагы орозо тутуунун касиети өзүнчө. Рамазан айдын ичиндеги амалдар, тарави намаздар, зикирлер, садакалар, зекеттер, алар өзүнчө. Кандай мечиттин фазилети өзүнчө, мечиттин ичиндеги амалдардын фазилети өзүнчө. Эки бөлөк бул. Шах Рамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Алла Кур'анда айтат, Рамазан айында Кур'ани Карим түштү бүткүл адам затка жол көрсөтүү үчүн. Рамазан айда Кур'ан түшкөнү эле ошо Рамазан айдын кадырына жетиштүү бул. Рамазан айдын шарапаттуулугуна жетиштүү, бу да Кур'ан түшкөн. Кур'ан түшкөн. Кур'ани Карим кадыр түндө түштү, кадыр түн кадырлуу болуп калды. Рамазан айда түштү, Рамазан ай кадырлуу болуп калды. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жүрөгүнө түштү, пайгамбарыбыз кадырлуу. Бул үммөткө түштү, бул үммөт кадырлуу болду. Канча деген чоң сыймак, канча деген чоң сыймак. Рамазан Алланын айы деп коет. 11 ай өзүңөрдүкү, эми 1 ай Алла үчүн, Алла Таала үчүн бергиле деген сөз. Рамадан деген сөз, Рамад. Өрттөп, күйгүзүп, күл кылганда айтат. Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн ушундай кылып күл кылып жоготуп бере турган Рамазан айда бул. Бунун касиети ушунчалык чоң. Рамазан айдын айы көрүнөр замат Алла Таала бейиштин бардык эшиктерин ачат дагы, бүткөнгө чейин бирөөсү дагы жабылбайт. Ачык бойдон турат бейиштин эшиктери. Bir rivayette asmandın eşikleri, bir rivayette Allah'ın rahmatının eşikleri açılıp durur. Ramazan ayının görülüşü menen dozoktan eşiklerini Allah Taala cevap koyar. Bürösü dağı ayağına çeyin açılbaydı. Çoğun şeytan, toң moyun cinlerden bardığı kişinin delet. Mınaki Ramazan ayının uşunçalık çoğun kasiyeti. Emi Allah Taala şu Ramazan ayda oroza tutuğunu farz kıldı. Başka aylarda farz kılgan yok. Nafil sünnet meyli. Biroq Ramazan ayının orozosun ya eyyuhellezine amanuttaqullah ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyam kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman keltirgenler,
силерге Рамазан айда орозо тутуу фарыз кылынды. Силерден мурдагыларга фарыз кылынгандай эле. Демек бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү эле орозо тутпай эле турат. Буга чейинкилер да тутуп келген. Фарыз кылынды Алла субханаху ва тааля. Мынакей фарыз кылып койду. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун. Максаты силерде таква пайда болсун. Эркектерде, аялдарда, күндүзү, түндөсү силерде таква пайда болсун. Мүмкүн силер күнөөлөрдөн сактанып жашарсыңар. Мүмкүн Алладан коркуп, арам нерселерден сактанып жашайсыңар. Ошон үчүн мынакей орозону мен силерге берип атам. Бул касиеттүү Рамазан айдын берип атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айдын орозосун тутса, иман менен, мындайча айтканда Алланын өкүмүнө ишеним келтирип, бул Алланын буйругу. Кээ бир адамдар ден соолук үчүн кармап коелу, ден соолук үчүн кармап коелу, экономикада болот экен, мындай болот экен. Жо, бул өзүнөн өзү боло берсин. Бирок буну биз Алланын фарызы, мени жараткан заттын буйругу, бул ааламдын кожоюнун өкүмү деп эгерде орозо кармасак, анда бул бөлөк кеп. Ушинтип кармашыбыз керек иманан деген сөздөн. Ихтисабан Алладан үмүт кылабыз. Үмүт кылып, эмнени үмүт кылып? Соопторун, разычылыгын, берекесин, бейишин үмүт кылып, даражаларды, белектерин үмүт кылып, дозоктон кутулууну үмүт кылып кармай турган болсо, ким иман, ихтисап менен кармаса, аны мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди деп атпайбы? Бардык күнөөлөр кечирилди дейт. Рамазан айдын касиети чоң туган. Былтыркы Рамазандан ушул Рамазанга чейин канча күнөөлөр болсо, барды кечирилип кетет экен. Ушу биринчи күндү орозо туткандын берекесинен. Кичинекей күнөөлөр. Билип билбей, кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөөлөргө тооба керек. Ошондуктан мына бир жума бар экен, биз даярдык көрөйлү. Кантип даярдык көрөйлү? Дуа менен. Жүрөктөн дуа кылайлы. Я Аллах, жеткире көр. Я Аллах, жеткире көр. Өзүбүзгө таянбайлы, жашоого алданбайлы, шайтандын азгырыгына түшпөйлү. Алладан дуа кылайлы, жеткире көр. Жөн эле эмес, амандыкта, ден соолукта, тынчтыкта, я Алла жеткире көр. Жана Рамазан айдын касиетин мага насип кыла көр. Рамазан ай бул туган, бул ушундай ай. Алла Таалам ушундай берекесин берген ай. Асманда бардык китептер Рамазан айда түшкөн. Исламдагы улуу жеңиштер, улуу ийгиликтер Рамазан айда жаралган. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Мекке жеңүүсү Рамазан айда болгон. Алла Таалам ушундай чоң ийгиликтерди жаратып Рамазан айда буйруган экен да. Ошондуктан аалымдар айтышат, жалпы үммөткө Алла хидаят берсе, Рамазан айда берет дейт. Ошон үчүн иншалла биз ушунчалык бул касиеттүү айдын береке нурларынан кургалбай, азыртан даярданайлы, соода саттык майда чүйдө алып жей турган кийим кечелерин азыр эле алып коелу. Чтоб Рамазан айда биз базарларды кыдырып, убактыбызды текке кетирбейли. Бул ай Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай. Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай. Колдон келишинче мүмкүн эң көп убакытты Кур'анга беришибиз керек. Эң көп убакытты Кур'анга беришибиз керек. Бул айда Алла субханаху ва тааля бул сооптун сезону да. Ушунчалык көбөйтүп берет. Адам чектей албайт, элестетип болбойт. Сиз билесизби? Нафил эч качан фарызга барабар болбойт. Миллион рекет нафил окусаңыз, 2 рекет багымдаттын фарызынын соогуна жетпейсиз. Ушунчалык фарыз деген ушунчалык да. Сиз мына биздин ала тоодой болгон алтынды садака кылсаңыз, 1 грамм зекетти алтынын бергенге жетпейт сообу. 1 граммга жетпейт. Эмнеге? Зекет фарыз, садака нафил. Садака эч качан бара теңелбейт фарызга. Нафил эч качан теңелбейт фарызга. Бирок Рамазан айда Алла Тааламдын айкөлдүүлүгү, Алла Тааламдын ушундай берешени ушундай ачылат экен туган, нафилдар фарыздын даражасына жеткирет экен. Фарыздарды эмне кылат анан? Фарызга жетип калса, фарыз Рамазандан башка айлардагы фарыздар бар го, ошолордун 70-ине жетет экен. Мынакей касиет. Эч качан жетпеген нафилдар Рамазан айда алардын даражасы фарыздын даражасында окот. Ошон үчүн көп аалымдар зекетти көбүнчө Рамазан айда беришет. Эмне үчүн? 70 зекетти берген сообун алайын деп.
Өзі $1000 зекет берді, бирок $70.000 зекетін соған алып атат. Ким каалабайт буну? Мынаки сооп деп Алла субханаху ва тааля кейбір жайларда, кейбір учурларда, кейбір уақыттарда өзгөчө соопторду көтөрөт да. Көтөрүп коет. Арафатта мисалы кудум ушундай эле азыркы мынаки Рамазан айда. Бул Кур'андын айы, тазалануунун айы. Бул ынтымактын айы. Бул оңолуунун айы. Бул дозоктон кутулуунун айы. Бул тирүүлөрдүн дагы, өлүктөрдүн дагы айы. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде үммөтүм билсе эле Рамазан эмне экенин, жыл бою Рамазан эле болсо деп булар таманна аттин кылып ушуну арман кылып кетмек дейт. Рамазан айдын ушунчалык касиети. Ошондуктан биз дуа кылып, экинчиден майда чүйдөлөрдү алып даярданып, анан кийин Рамазан айда адамдар менен ашыкча тияк бияктарга сапар папар көп сүйлөшүүлөрдүн барын азайтып, Алла менен сүйлөшүүнү көбөйтүп, Алла менен ахиретке даярдыгынын көбөйтүп, оңолууну көбөйтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, бирөөңөр орозо кармай турган болсоңор, анда ал ызычы кылбасын. Эч ким менен сөгүшүп талашпасын, жакалашпасын. Жаман сөз сүйлөбөсүн. Орозонун акыйкатына жетпей калат. Орозонун толук сообун албай калат. Эгерде бирөө надандык кылып жаңжалдаша турган болсо, сөксө, мен орозомун деп эле жооп берип койсун. Сөккөнгө сөкпөсүн деди. Жакалашканга жакалашпасын деди. Эмне деди? Мен орозомун деп. Мына тарбия, мына маданият, мына адеп ахлакты үйрөтө турган ай келди. Аллага жакындата турган, байланыштыра турган, ыраазычылыгына жеткире турган ай келди. Ошондуктан биз тооба менен кирейли. Бир жума калып туруп тооба менен кирейли. Я Алла, канча намазыңды мен окубай калсам, тооба кылдым депчи, эми каза намазды окуй баштайлы азыртан. Каза намазды. Кимдин орозосу каза былтыркылардан бар, мурдачылыклардан бар, аны берин. Ким зекеттен казасы бар, анысын берсин. Ким саждадан казасы бар, аны берсин. Макулбу? Бул Алла Тааланын укуктары. Каффара бар жана башка алардын укуктары. Бенделердин укуктарын тазалап алайлы. Кимден бир нерсе алып бербей жүрсөңүз, сразу бериңиз айланайын. Бирөөнүкүн тартып алсаңыз, кайтарып бериңиз, буйрубайт. Кайтарып бериңиз. Дүкөнүн алып алдыңыз, жерин тартып алдыңыз, бир нерсесин алып койдуңуз, бериңиз туган. Булар эч буйрубайт. Себеп адамдын укугун бермейинче Алла менен байланыш түзүлбөйт. Алланын ыраазычылыгына жетпейт эч ким. Адамдын укугун бермейинче. Бирөөгө ушактап койдуңузбу, бирөөгө жала жаап койдуңузбу, телефон менен кечирим сурап коюң. Бериңиз акысын, же болбосо эптеп кечирим суратып тазалап алган мамилени. Ата-энебизди капа кылып койсок, аял бала чакабызды капа кылып койсок, бир туугандарыбызды, кошуна колоңдорду капа кылып койсок, бардыгына кечирим сурап бүтүрүп алайлы. Рамазан айга таза кирейли. Таза кирейли. Улуу даражаларга ээ болойлу. Улуу даражаларга ээ болойлу. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа учур-учурда дагы айтып берип турабыз, фазилеттеринен, сабактан көп узап кетпейли. Алла Таалам баарыбызга иншалла товфик берсин. Аманчылыкта, ушундай бир достукта, ушундай курсанчылыкта ахиретке даярданганга, Рамазан айга даярданганга Аллахым баарыбызга жардам берсин.